Кыргыз бийлиги электр энергиясынан сунуштап жаткан жаңы тариф саясатын августка чейин коомдук талкууга коюлат. Ал тарифте аз камсыз болгон 200 миңден ашык үй бүлөдөн башка абоненттерге электр кубатынын баасы азыркыдан 2 эсе кымбаттайт. Жаңы тарифтин эсеби кандайча жүрөт? Бүгүнкү талкууда ачык айкын сүйлөшөбүз. Көрсөтүүлмө менен Нургазы Жаныбеков алып барам. Алгач студиянын коноктору менен тааныштыра кетсем, Тилек Айталиев, Улуттук энергия холдингдин төрагасынын орун басары, ошондой эле Бектаналы Эгемберди уулу Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин тариф жана бааны жөнгө салуу башкармалыгынын башкы адиси. Саламатсыздарбы, студияга куш келипсиздер. Бүгүнкү күндө негизи эле ошол коомчулукта көйгөйдү жаратып жаткан ошол электр тарифтери жөнүндө сөз кылабыз. Алгачкы суроону экөөңүздөргө тең бергим келип жатат. Негизи эле бүгүнкү күндө мынакей электр тарифи кымбаттайт деген маалымат чыккандан бери коомчулукта ууду кептер жүрүп жатат да, чындыгында эле. Анан негизи эле электр энергиясына болгон жаңы тарифтин эсеби кандай эсептелет? Толугураак маалымат бере кетсеңиздер. Ал боюнча мен жооп берип коеюн. Жаңы ошо биз сунуштап жаткан электр энергиясына болгон тарифтер, алардын саналышы бардык энергетика тармагында чыккан баягы чыгымдар, ал деген жанагы электр энергиясын өндүрүү, аны жеткирүү, бөлүштүрүү, ошонун бардыгы биригип 2020 жылдын фактысы боюнча 1 сом 48 тыйынды түзгөн. Биз ошо сунуштап жаткан тарифибизди 21 жылкы тариф саясатыбызга ошону киргизели деп сунуштап жатабыз да. Анын ошонун ичинде компаниялардын ремонтко кеткен акчасы, жаңы строительство кыла турган акчалар, зарплаталары, кредиттер, ошолордун бардыгы ошонун ичинде камтыганда 1 сом 48 тыйындын ичинде. Чоң рахмат. Тилек мырза, айтсаңыз, негизи эле мынакей азыр соц тармактарда, интернет булактарында мына ушундай энергия алган жаңы тариф боюнча уже учурда мынакей коомдук талкууга коюлду деп жатат да. Бул коюлду же эми коюлабы? Бүгүнкү күндө орто мөөнөттүк тарифтик саясат бул долбоор иштелип чыккан. Азыр бизде өкмөттүн регламентине ылайык биз бул тарифтик саясат бардык экономикалык катмарларга тиешелүү болгонуна байланыштуу. Бул жалгыз эле калк эмес, бул жакта экономикалык дагы өзүнчө бир иштеп жаткан өнөр жай объектлерине дагы тиешелүү болгонуна байланыштуу анализ регулятивного воздействия деген. Биз ушул анализди азыр жүргүзүп жатабыз. Жалпысынан бул отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик тараптан жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумушчу топтун атынан азыр ошол анализ жүргүзүлүп бүтсө, ал документ коомдук талкууга тийиштүү ресурстарга чыгарылат. Мынакей калың катмары мына бийлик тарабынан дагы бир маалымат берилгенден кийин мындайкей дагы бир чоң көйгөй жаралды. Калың катмар 3кө бөлүндү бийлик тарабынан дегендечи. Ошо электр тарифтери боюнча аз камсыз болгон үй бүлөлөр, толук аймактын жашоочулары, ошондой эле жашоо шарты жакшы үй бүлөлөр деп. Эми суроо. Коомчулук тамаша иретинде айтып чыкты да, бул боюнча Кудайга шүгүр үй бүлөлөр кайсыл категорияга кирет дегенде сыяктуу. Бардыгы эле пендебиз, бардыгы эле пенде. Өзүн Кудайга шүгүр деп жашашат азыркы учурда. Бейчарасы дагы, колунда барлары жогу дагы Кудайга шүгүр деп жашашат да. Анан элге дагы бир түшүнүксүз жагдай жаралып жатат. Кудайга шүгүр деген жагдайлар кайсыл категорияга кирет депчи. Ошол боюнча бир тамаша суроого тамаша иретинде кандай жооп берет элеңиз? Мен бир кыскача маалымат берип кетейин, анан коллегам да толуктап кетсин, эми ушул агенттиктин өкүлү катары. Ооба, бир кандайдыр бир кооптонуу, бул тамашанын аркасында бир калктын арасында болгон кооптонуу деп кабыл алдык. Себеп дегенде ошол тизме кандай болуп түзүлөт, ал категорияларга кимдер кирет, ал категорияны кимдер аныктайт деген ар кандай ой пикирлер жаралып жатат. Ошол пикирлердин аркасында азыр бүгүнкү күндө эми маалымат технологиялары өнүгүп кеткен, элге маалымат бат жетет. Ушул бир ситуациядан пайдаланып дагы биздин ушул өзүнүн аркасында бир көптөгөн ээрчиген адамдар бар, блогерлер деп коебуз. Алар дагы тамаша иретинде ар кандай бир видеолорду чыгарып атышат. Бирок мен айтып кетет элем, тариф бул экономикалык категория да. Бул толугу менен экономикалык категория. Бул баягы электр энергия жөнүндө мыйзамда дагы көрсөтүлгөн. Тариф кандай болуп түзүлүш керек, кандай болуп саналыш керек жана ал тарифтин ичине кандай чыгымдар камтылышы керек деген өзүнүн бир жол жоболору, өзүнүн усулдары бар.
Бирок бүгүнкү күндө иштеп жаткан азыркы тарифтик саясат ал жакта социалдык багытка багытталган деген сөз бар да. Бул социалдык багыт деген сөз кандай? Бул социалдык багыт деген ошол экономикалык жактан бир жеткиликтүү боло албаган, турмушу эми кандайдыр бир орой угулбаса дагы жакырыраак жашагандар деп. Бул социалдык маселени чечүү бул мамлекеттин, өкмөттүн түздөн түз бир баягы жумушу, багыты болуп эсептелет да. Ошон үчүн тарифтин экономикалык жагын карап, мына буга чейин менин кесиптешим айтып кетти, электр энергиянын наркы 1 сом 48 тиын каяктан пайда болду деген сөздөр болуп атат. Бул электр энергиянын наркы. Эми бул электр энергиянын наркын пайда болушу жөн эле бир баягы цифралардын эсебинен келип чыгып калган жок. Биз энергетиктер, ушул энергия холдинг жана анын туунду коомдору ушул электр энергияны өндүргөндөн баштап ал электр энергияны жеткирип жана акыркы абонентке чейин бөлүштүрүү убагында кандай чыгымдар кетсе, ошол чыгымдарды биздин отун энергетика комплексин жөнгө салуу регулятор да, орусча айтканда, бул жөнгө салуучу ошол чыгымдарды текшерип, анын ичинде негизсиз чыгымдар бар болсо бизге кайра штраф салып, ал чыгымдарды алып салып туруп, анан кийин орто жолдон бир эсептелип чыккан электр энергиянын наркы. Ал эми берки жанагы сиз айткан категориялар боюнча эми бизде дагы өзүнчө мамлекеттик органдар бар. Бизде баягы саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бар. Алардан дагы биз маалымат алабыз. Ушул тизмени бекиткенде алар менен биргеликте бекитебиз. Эми бул баягы кандайсыңар десе Кудайга шүгүр деп жооп берип койсо эле бүттү, сиз бул андай эмес да. Бул ар бир ошол үй бүлөнүн киреше булактарына жараша, ар бир үй бүлөнүн ошол жашоо шартына жараша өзүнчө тизме болот. Эми мен коллегам да толуктап кетсин. Жанагы сиз айтып жаткан жөлөк пул алышкан абоненттер үчүн кандай болот деген. Ал жөлөк пул алган абоненттердин тизмеси социалдык өнүктүрүү министрлигинен бекитилет. Алар бүгүнкү күндө бизге берген список боюнча 110 миң ошо үй бүлө бар деп беришкен. Ал списокко кириши алардын өздөрүнүн ошо методикасында так жана анык жазылганда. Эми мынакей коомчулуктагы бир суроо жаралып жатат. Кыргызстан гидроэнергетикалык ресурстун запасы боюнча Орто Азияда 2-нчи орунда турат деген. Эмне үчүн биздин өзүбүздөн ушундай суу мөңгөлөргө байбыз, суубуз көп, эмне үчүн электр энергиясы кымбатташ керек деп. Сизде ушул тармакта акыркы маалыматтар барбы? Кайсы жылы ушул электр энергия болгон тариф өстү эле, же болбосо канча жылдан бери өсө элек? Эмне үчүн кымбатташ керек? Ушул эки суроого жооп берип кетсеңиз. Биздин бүгүнкү күндө колдонуп жаткан тарифибиз 2015 жылы 1 августтан бери колдонуп келе жатабыз. Ал ошол жылдан бери өзгөртүүсүз келип жатат. Ошол биз тарифти өзгөртпөгөнүбүздүн себеби болуп бүгүнкү күндөгү кризистик акыбалга келип жатат да. Биз эгерде ушул бойдон эч нерсени өзгөртпөй калтырып кое турган болсок, 2025 жылга электр ошо тармагында болгон акча тартыштыгы 19 миллиардка барабар болуп калат да. Бул деген мындайча кыскача айтканда энергия системанын полностью токтошу күтүлөт да, мындайча кыскача айтканда. Эми суу ресурстары боюнча, энергетикадагы болгон потенциал боюнча айтып кетейин. Ооба, эми чындыгында биз тоолуу аймакта жайгашканбыз. Суунун башында турабыз. Анан элдер баягы ушул пикирди көп айтышат, ушул сынды биз тарапка көп айтышат, энергетиктер тарапка. Эмне үчүн суунун башында турсак, электр энергияны бирөөлөргө сатпай, электр энергияны экспорттобой, өзүбүздүн ички керектөөнү жабып, анан артып дагы калыш керек эле дейт да. Эми бул суу биз 2000 калп айтам, биз акыркы бир 50-60 жылдагы суунун келишин анализдеп чыктык. Суу бул баягы бир белгиленген цикл менен келет экен да. Ар бир 4-5 жылда бир суу аздык болуп, анан кайра көбөйүп келет экен. Эми бул баягы Кудайдын берген бир немат экен. Анан суу келсе эле электр энергия пайда болуп калбайт да. Аны гидроэлектростанциялардан чыгарыш керек, жылуулук электр борборлордон чыгарыш керек. Ал электр энергияны чыгарыш үчүн ошол энергетика тармагындагы жабдыктар иштеш керек. Отун ресурстары керек, мисалы эгер жылуулук борборунан чыгара турган болсок. Анан суунун деңгээли төмөндөгөн сайын бул эми баягы өзүнчө бир ошол жабдыктардын бир өзгөчөлүгү экен. Суунун бул эми баягы физикалык да кубулушту айтып кетсе болот. Суу төмөндөгөн сайын ошол турбиналарга болгон басымдар азайган сайын
электр энергиянын 1 киловатт саатын иштеп чыгарыш үчүн көбүрөөк суу камсыз болот да. Эми мунун баардыгын эми жөнөкөй карапайым калкка түшүндүрүп отуруш деле кыйын болуш керек. Эми алар бул тарапта адис болбогондон кийин алардын дагы сын пикирин, алардын дагы кооптонуусун биз туура кабыл алабыз, бирок толук маалыматты ачык айкын жеткиргенге даярбыз да. Ал эми суунун потенциалы менен эсептелген. Бирок ошол эле учурда ошол эле гидроэлектростанциялардын баягы бизде болгон азыркы иштеп жаткан дейинчи. Азыркы электр станциялар ачык акционерлик коомунда иштеп жаткан бул гидроэлектростанциялардын саны, ошолордун кубаттуулугу бүгүнкү күндөгү керектөө менен теңелип калды. Канча электр энергия чыгарсак, ошончо электр энергия колдонулат да. Бул биринчи маселе. Эмнеден келип чыгат? Эми мен баардыгын бул катмарга баягы катмарда деп айткым келбейт, бирок кээ бир учурларда байкайбыз, электр энергияны барктабаган дагы учурлар болот. Биз үй бүлөбүз менен мисалы бир бөлмөдө кечинде тамактанып жатсак, мисалга келтирип атам да. Ошол эле башка бөлмөдө, уктоочу бөлмөбүздө электр энергия күйүп турат. Бир үй бүлөдө азыр жок дегенде 2ден 3төн баягы сыналгысы бар үй бүлөлөр бар. Эми уюлдук телефондор жөнүндө айтпай эле коеюн да. Ар бирибизде бирден мектепке барган балабыздан баштап чоң ата чоң апаларыбызга чейин бар. Ошонун баардыгын колдонот, электр энергия менен колдонот. 21-кылым экен, замандын талабы, баардыгын түшүнөбүз. Бирок бул биз эми электр энергияга болгон тарифти көтөргөндөн биз деле бир эч кандай бир ошол маселеден кандай десем эми бир жагымдуу бир сезимдер келбейт да бизге делечи. Биз деле элдин көйгөйүн түшүнүп турабыз. Былтыркы 20-жылдын жыйынтыгы менен азыркы болгон карантиндер менен толугу менен түшүнүп турабыз. Бирок бул тармакты сактап калыш үчүн, бул тармакты эртең кийинки бизден келе жаткан муунга жашнакай кылып, туруктуу кылып өткөрүп бериш үчүн биз ушундай кадамга азыр барышка аргасызбыз да. Азыр бул нерсени жашырып койсок деле болот. Жашырып коюп эч кимге айтпай, баардыгы сонун, баардыгы жакшы, сонун иштеп атабыз, каалашыңарча колдоно бергиле дей турган болсок, эртең бул система кыйроого алып келип коюшу мүмкүн. Анан ошондо биздин азыркы убакта иштеп кеткен адистер, ушул азыркы убакта иштеп кеткен жетекчилердин баардыгынын жоопкерчилиги мойнунда болуп калат да. Чоң рахмат. Негизи эле ошол так маалымат барбы? Кыргызстанда канча абонент бар, алардын канчасы кол жука жана канча абонент толук аймактарда жашайт? Ошол боюнча маалымат бере кетсеңиздер. Бүгүнкү күндө бизде 1.366.878 абонент бар. Бул именно калк үчүн. Алардын 187.526-сы бул жана толук аймакта жана алыскы региондордо жайгашкан абоненттер болуп эсептелинет. Булар 14%ды түзөт. Алардан тышкары 110.518 үй бүлө бар. Бул жанагы жөлөк пул алуучу абоненттер болуп эсептелген. Булар ошо жалпы абоненттердин 8%-ын түзөт да. Негизи эле мынакей көзгө көрүнбөгөнү менен, бирок баарыбызга эң керектүү нерсе бул электр энергиясыз бүгүнкү күндөгү жашоону коомчулук элестете албайт да. Күнүмдүк эле жашообузда мисал катары айталы, 1 саат аралыкта же 2 саат аралыкта электр энергиясы өчкөн убакта биз айлабыз кетип калат. Биз бул убакта мурдай ата-бабаларыбыз электр энергиясыз кантип жашаган экен, биз азыр 2 саатка чейин чыдай албай кетебиз деген дагы мынакей сөздөр бар да эми коомчулукта чындыгында. Эми мынакей жаңы тариф киргенден кийин ар бир үй бүлөдө тарифке же болбосо ошол электр энергиясына болгон мамиле өзгөрүлөбү же азыркы учурда дагы ушуну электр энергиясын айрым мамиле жасаш керекпи? Ар бир үйдө жанып турган жанагы жарыкты өчүрүп кечинде жатканда айрым мамиле жасаш керекпи негизи? Жасаш керек албетте. Бул деген эми электр энергия деле баягы чексиз эмес да. Буну дагы иштеп чыгарыш керек, жеткириш керек. Анан коллегам айтып кетти, 1.400.000 жакын абонент бар. Эгер ар бир үй бүлө өзүнүн бир үй бүлөлүк масштабта бир кичинекей нерсе элестетсе, жалпы тармак үчүн бул 1.400.000 абоненттен 1.400.000 эле баягы лампочканы өчүрүп койсунчу. Биз үчүн кандай өнөмдүү болот да. Эми биз мындай да экономикалык категорияда башында эмне үчүн айтып кеттим. Электр энергиянын наркы менен электр энергияны саткан орто тарифте дагы айырмачылык бар да. Биз ар бир киловаттан ошол электр энергия сектор өзүбүзгө бир зыян келтирип сатабыз.
Себеп дегенде ошол тарифтик саясатта социалдык багыттагы тариф деген белгилеп койгон. Бирок ал социалдык багыттагы тариф бардыгына бирдей тараш керекпи, бардыгына бирдей колдонушу керекпи? Эмне үчүн колунда бар адам менен колунда жок адамдын бардыгы эле бир эле социалдык категорияга кирип кетиш керек деген дагы халктын арасында суроо туулат да. Ошон үчүн бул нерселердин бардыгын бир иретке келтириштин максатында ушул тарифтик саясатты иштелип чыгып атат. Экинчи себеби сиз аябай туура айтып кеттиңиз, бул үнөмдөө максатында. Электр энергияны бүгүнкү күндө арзан болгондугуна байланыштуу жылуулук максатында да колдонушат. Ошол себептен электр энергия жетпей баштады. Көмүр алгысы келбейт, газ менен жаккысы келбейт, газ дагы кымбаттап кетти. Былтыркыга салыштырмалуу 3,5-4 сомго кымбаттап кетти. Ошон үчүн элдин бардыгы арзан жагына качырып атат. Аны дагы түшүнөбүз. Бирок мени үзгүлтүксүз, сапаттуу күнү түнү жана сиз айткандай 1 саат болсо дагы өчүрбөй. Кээде байкайбыз да, 1 саатка свет өчүп калса дагы көптөгөн сөздөр айтылат да. Ошол сын пикирлердин бардыгы айтылбасын, биз эч кандай эч нерсеге муктаж болбойлу, бирок электр энергияны каалашынча жага берели деген дагы бул көз караш менин оюмча туура эмес да. Бул ресурс болгондон кийин бул ресурсту үнөмдөп туура жана мындай бир ыңгайлуу пайдаланыш керек деп ойлойм. Эми тариф боюнча дагы бир сөз кыла турган болсок, мынакей акыркы маалымат өлкө башчыбыз Садыр Жапаров тарабынан дагы ошол тарифтер жөнүндө маалымат чыккандан кийин коомчулукта бир ууду кептир аябай нааразычылыктар чыкты да. Ошол эле учурда эмне үчүн биз мындайды күткөн эмеспиз деген сыяктуучу. Мурдагы тариф менен жаңы тарифтин канчалык негиздүү мындай айырмасы бар. Кимдин чөнтөгүнө оор келет, кимдин чөнтөгүнө жеңил келет. Айрымдар айтып жатат, ошол тарифтер кымбаттагандан кийин кайра эле ошол капчыгы калыңдар үчүн бул анчалык деле бир маселени жаратпайт. Ошол эле учурда карапайым калктын баягы колу жука катмарга оор келип түшөт деген сөздөр да айтылып жатат да. Чындыгында келгенде азыр мисалы үчүн соц тармактар аркылуу да ар кандай маалымат кептир туура эмес дагы маалыматтар чыгып жатат. Ошол элге туура маалымат жеткирүү үчүн чындыгында келгенде канчалык айырмасы бар ошол жаңы тариф менен эски тарифтен? Балким өзүнүн кошуп жакшы жактары бардыр, жаман жактары бардыр, ошол боюнча айтсаңыздар. Жанагыл категориялардын иштелип чыккан себеби ушул да. Азыр элдер айтып атышат, мына жогорку бийликтегилер элди 3кө бөлгүсү келип атат деп. Жок, андай максат жок. Элди 3кө бөлүп, жарып, бири-бирине бир кайраштырып, андай эч кандай максат жок да бул жакта. Бул жакта айтып атат, кайра айланып келип атат. Бул экономикалык категория. Экономиканы эсептеп чыккандан кийин электр энергиянын 2020-жылдын жыйынтыгы менен наркы деп мына коллегам айтып кетти. Бирок ошол эле учурда социалдык бир муктаж, социалдык жардамга керек болгон, мамлекет тараптан колдоого бир муктаж болгон үй бүлөлөргө мына тарифтик саясат менен 50% арзандатуу кылып берели. Ошол электр энергиянын наркынан жарым баасын түшүрүп берели деген дагы сунуш болуп атат да. Мамлекет өз тараптан өзүнүн ошол бир милдетин дагы аткарып атат. Энергосектор ошол милдет менен биргеликте, ошол өкмөт менен биргеликте иш кылып, ошол катмарлар бар болсо жардамды берели деген туура түшүнүү пайда болот. Эгер бул иш чарада эч кандай мамлекеттин социалдык маселенин катышуусу жок болуп калса, биз анда электр энергиянын наркын эсептеп туруп, өзүбүздүн ошол электр энергияга болгон чыгымдардын баардыгын үстүнө кошуп туруп, анан кийин канчалык деңгээлде киреше ала турган болсок, ошол көрсөткүчтү кошуп туруп анан кийин сатмакпыз да. Бирок кандай болгон жок. Жөнгө салынып атат сектор, текшерилип атат. Жыл сайын текшерүүдөн, аудиттен өтөбүз. Эми баягы сөздү көбөйтпөй эле коеюн, бирок бул ар бир цифранын аркасында өзүнчө бир негиздемелер бар да. Анан эми кесиптешим токтоп кетем десе. Бул боюнча жанагы тоолуу аймактарда жашагандарга биз деген 27%га өсүшүн киргизип атабыз. Бул 77 тыйындан 104 тыйынга чейин көтөрүлүүсү күтүлүүдө. Жанагы социалдык жана пособие алуучулар үчүн бул наоборот 3%га бул деген төмөндөп жатат тариф. Анан кийин жанагы социалдык пособие алуучулар, анан кийин жана тоолуу аймактарда жашагандардан тышкары калк үчүн биз 1 сом 48 тыйынды киргизип атабыз. Бул
92%га өсүп атат да тарифчи. Бул киришинин себеби жана айтып кеткендей, бул электр энергиясын 2020-жылда чыгарып, аны жеткирүү жана бөлүштүрүүнүн өздүк наркы болуп эсептелет да. Ал эми чектөөлөр боюнча айтып берсеңиздер, ошол чектөөлөр 700 киловаттка чейинки, мисалы үчүн мурда башкача болсо, азыр эми чектөөлөрдү алып салуу дагы сунушу келип чыкты да. Ошол чектөөлөр болгондо кыштын күнү абы жаккан электр энергиясын көбүрөөк иштеткен абоненттер кыйналып калышпайбы ошол боюнча? Чектөөлөр боюнча айта кетсек, бул жанагы социалдык пособияларды алуучулар үчүн эч кандай чектөөлөр жок. Тоолуу жана алыскы региондордо жашагандар үчүн да чектөөлөр жок. Чектөөлөр бул деген жанагы башка калк үчүн, бирок бул жанагы кыш күз мезгилинде эле гана киргизилет да. Бул октябрдан баштап апрелге чейин эле чектөө киргизилет. Жайкы учурда эч кандай чектөөсүз колдоно беришет. Бул чектөөнүн киргизүүбүздүн себеби болуп, бул токтогул суу сактагычында суунун азайышы болуп эсептелип жатат да. Эми баса өзүңүз да белгилеп өттүңүз, мына токтогул суу сактагычында суунун көлөмү биз электр энергиясы дегенде түзөн-түз ушул токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азайып кетти деген маалымат укканда эле, демек быйыл сөзсүз электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт деген маалыматтар чыгат да. Негизи эле ошол сууна түзөн-түз көз карандыбы? Ошол боюнча да маалымат бере кетсеңиз. Ооба, мен башында айтып кетпедимби, бул суунун келишинен түздөн-түз көз каранды болобуз. Анткени бул ошол гидроэлектростанциялардагы электр энергиянын иштелип чыгышы түздөн-түз сууга байланыштуу. Суу бул мындай айтканда отундун ролун аткарат да. Эгер жылуулук борборунда биз көмүр, мазут, газ менен электр энергия чыгарып аткан болсок, гидроэлектростанцияларда бул суу. Бул негизги ошо суунун көлөмү болуп эсептелет. Эми тарых барактарын карап көрө турган болсок, ошол эле Советтер Союзу убагында токтогул кезинде суунун көлөмү 5,5 миллиардка чейин түшкөн күндөр дагы болгон да. Эми азыркы баягы бул көйгөйдү ушул биз эгемендүүлүктү алдып эле анан ар кандай себептер менен ошол малдагы буга чейинки башкарып кеткен бир жетекчилердин айынан деген дагы мүмкүн кандайдыр бир себептер болгон чыгар, аларга да байланыштуу. Бирок негизги себеп болуп бул ошол эле айланып келип климаттык шарттар да. Эми Советтер Союзунда кандай күчтүү, кандай катуу бийлик болгон, ошондо дагы бул суунун көлөмү 5,5 миллиардка чейин түшкөн күндөр болгон. Бул нормалдуу көрүнүш да. Бул деген ар бир цикл сайын ушул 4-5 жыл, 3-5 жылдын ичинде келип тура турган бир көрүнүш. Анан ошол электр энергиянын жетпей калган, суу азайып кеткенде жетпей калган бөлүгүн биз биздин эле ошол керектөөчүлөр электр энергия жок калып калбасын деп кошуна мамлекеттерден алып келгенге да аргасыз болуп атабыз. Буга чейинкидей бир мындай өчүрүүлөрдү жүргүзбөй, ошол импорттап болсо дагы электр энергияны алып келип, ошол ыңгайлуу шарттарды түзүп жеткирип берели деген максатта иш алып барып келебиз. Дагы бир көйгөйлүү маселе катары ушул кыштын камын бизде кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, кыштын камын жазда көр деген. Ошол трансформаторлордун көпчүлүк бөлүгү эскилик жетилип калган деген дагы маалыматтар чыккан. Ошол шаймандардын абалы кандай, алмаштыруу зарылбы кышка чейин, кандай иш-чаралар жүрүп жатат ошол боюнча? Азыр эми тийиштүү өкмөттүн токтому чыкты бул маселе боюнча. Күз-кыш мезгилдерине 21 жана 22 жылдын күз-кыш мезгилдерине даярдык көрүү боюнча өкмөттүн токтому жылда чыгат, быйыл дагы чыкты. Азыр ушул кызыл кандуу ушул иш менен баягы энергия компанияларда жүрүп жатат бул иш толугу менен. Сиз мына жакшы маселени дагы белгилеп кеттиңиз. Электр энергияны чыгарса эле бул жөн эле жетип калбайт да. Токтогул ГЭСтен чыккан электр энергиянын чыңалуусу 500 киловольт. Анан ошол киловольт жеткириш керек да, 220га түшүрөт, 110го түшүрөт, анан 35ке түшүрөт, 10 ушинтип ылдыйлап 220га чейин мына биздин ар бир үйдө колдонуп жаткан чыңалууга чейин алып келиш керек да. Болбосо биздин жабдыктардын бардыгы үйдөгү жабдыктар иштебейт. Анан ошол ишти, ошол иш аракетти жүзөгө ашырыш үчүн тийиштүү биздин чыгашалар болот. Сиз айткан ошол трансформаторлор, ошол эле биздин аба чубалгылары, башка тийиштүү бардык жабдыктардын бүт бардыгы ушул акыркы керектөөчүгө электр энергияны жеткирүүнүн үстүндө иштейт. Андай миңдеген трансформаторлор бар да, ошонун бүт бардыгын тейлеш керек. Ал дагы бир болбосо акча талап кылат. Ошол тейлеген кишилердин айлык майынасын төлөш керек. Алар дагы акча талап кылат. Анан баягы бүгүнкү күндө ар кандай кептер болуп атпайбы?
ортомчу компанияларды жоготуп салсаңар эле, мамлекет өзү түздөн түз электр энергияны сатса эле бүттү, эч кандай тарифтин кереги жок болчу деп. Мамлекет деген бул жалпы бир коомдун бир уюшкан, мындай айтканда бирикмеси десек да болот. Анан ар бир тармак, ар бир багытта өзүнчө бир ошол өзүнүн спецификасына жараша иш алып бара турган адистер болуш керек. Мамлекет сата турган болсо, мына ар кандай биз комментарийлерди мониторинг кылып, өзүбүзчө бир мындай иш-чара аракет кылып атабыз, элге кандай кылып ушул маалыматты жеткирсек деп. Баарын жоюп салсаңар эле жакшы болот дейт да. Элдин баарын таратып, штаттын баардыгын жоюп, жумушчуларыңардын баарын кетирип, бөлүштүрүүчү компаниялардын баарын жаап салсаңар дейт, ачык акционердик коомдун баардыгын жаап салсаңар эле, ким анда электр энергияны иштеп чыгат? Ким ошол электр энергияны жеткирет анда? Мамлекет деген бул ким деген суроо туулат да. Ошон үчүн бул ар бир структура, ар бир министрлик саясатын жүргүзгөн, ар бир мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, акционердик коомдор, ушунун баардыгы түзүлүп келип, жалпы бир структура түзүлөт да, анан ошол структура ишти алып барат да. Чоң рахмат. Эми мынакей жаңы тарифтик план ишке кире турган болсо, мынакей август айына талкууга коюлат деп атпайбы? Электр энергиясындагы кризистик абалдан чыгуу мүмкүнбү? Бийлик тараптагылар мынакей айтып жатат, 2025-жылды ошол кризистен чыгабыз деп. Бул канчалык деңгээлде реалдуу? Кризистик абалдан чыгуу үчүн бүгүнкү күндө биз биринчи кадамдардан болуп бул чет өлкөлөрдөн импорт маселесин караштырып атабыз. Бул Казакстандан 900 миллионду киргизели деп чечип атабыз. Өзбекстандан 750 миллионду киргизели деп. Андан тышкары биз Бишкек шаарынын жэбиндеги 1 миллиардка чейин электр энергиясын өндүрүүнү көбөйтөлү деп чечип атабыз. Андан тышкары электр энергиясынын акыркы керектөөчүлөр тарабынан үнөмдүү колдонуусун мындай суранып жатабыз да. Булардын баардыгы мындай комплекстүү жумуш болуп эсептелинет. Ошолордон тышкары биз жаңы тариф саясатын киргизип атабыз. Биз ошо жаңы тариф саясатын киргизип, импорттарды көрүп, Бишкек жэбинин нагрузкасын көбөйткөндөн тышкары, ошо биз 25-жылга чейин бүгүнкү күндө келип чыккан абалдан мындай чыгуу мындай жолу деп эсептесек болот да. Бирок ошол күндө дагы биз деген 2025-жылга баягы толук баягы астыбызда койгон максатыбызга жетпейбиз. Бүгүнкү күндө энерго сектордун 60% бардык жабдуулар эскирген, трансформаторлор, аба чубалгылар, аларды баягы оңдоп түзөө үчүн эле биз бүгүнкү күндө акча каражатын биз сарптайбыз да. Аларды кечке чейин оңдоп түзөө жүргүзө берген менен бул ал жаңыланып калбайт да. Бүгүнкү күндө ошо жаңылануу иштерин да жүргүзүш керек. Ошо бардык аба чубалгаларын, трансформаторлорду жаңылап, ошолорду модернизациялаш керек да. Ошо кыскача айтканда. Чоң рахмат. Эми мынакей коомчулукка сиздерге эркин микрофон берели. Бир кайрылууңуздар болсо, анткени программабызда соңуна жетип бара жатат. Кыска нуска айтып кетсеңиздер, ушул интернет тармагында светке болгон тарифтердин кымбатташынын ушундай маалымат чыккандан кийин эл эмне үчүн кымбатташ керек, эмне үчүн бул нерсенин оң жагынан чечсе болбойт беле, карапайым калктын ансыз эле пандемия убагында чөнтөктөр жука болуп жаткан учурда бизге оор келет дегенде ошол маалыматтар чыгып жатат да. Ошол эле учурда соц тармактар ар кандай терс маалыматтар да чыгып жатат. Элге жеткиликтүү маалымат берүү үчүн эмне кылыш керек жана кайсыл маалыматтарды так кармануу керек? Эми жалпысынан биринчи баягы сиз айтып кеттиңиз, эркин микрофон деп. Элге кайрылуу жасап кетет элек да. Биринчиден бул маселени түшүнүү менен кабыл алса. Эмнеге түшүнүү менен кабыл алса деп суранып жатабыз. Себеп дегенде электр энергия, жаңы сиз айттыңыз, 21-кылымда бир эң керектүү товарлардын бири да. Бул суудан кийинки эле товар болуп калды окшойт. Өзүбүздүн баягы жашоо шартка байланыштуу. Уюлдук телефондор иштеш керек, үйдөгү сыналгылар иштеш керек, муздаткычтар иштеш керек, үйдөгү баягы интернет колдонуучулар, ар кандай роутерлер бар. Эми бүт бардыгы электр энергияга байланган да. Ушул электр энергияны приоритет кылып колдонсок, үйдөгү үй бүлөнүн бюджетин бөлүштүргөндө биринчи интернетти төлөйм, андан кийин уюлдук телефонумдагы бирдикти төлөйм, анан калганын төлөйм деген дагы бир көз караштуу болуп келатат да. Себеп дегенде интернет дагы бул бир биздин бир мындай бөлүнгүс бир кызмат болуп калды да. Бирок эгер электр энергия жок болсо,
мунун баардыгынын кереги жок, мунун баардыгынын баркы жок болуп калат да. Ошон үчүн биринчиден ошол приоритет кылып, ар бир адам өзүнүн аң сезиминде түшүнүп турам, эмоцияга алдырат. Биринчи эле укканда бул электр энергияны баягы буга чейин дагы бир саясий курал катары да колдонуп келишкен, ар кандай көтөрүлүштөрдүн дагы себеби болуп келген. Бирок баягы адам өзү бир отуруп эмоцияларын жылдырып коюп, логика менен акыл ой жүгүртө турган болсо, бул электр энергия эң керектүү товар да. Керектүү, барктуу нерсе эч качан арзан болбойт да, мындай айткандачы. Азыр эшикке чыгып, жакшы бир буюм алам десеңиз дагы, ал нерсе эч качан арзан болбойт. Сапаттуу, жакшы нерсе эч качан эң негизгиси керектүү нерсе. Эми ошол барктасак биринчиден. Экинчиден, биз түшүнүп турабыз, керектүүнүн баягы көлөмү ар жыл сайын 3-5% чейин өсөт. Ар жыл сайын өсүп келатат. Ошол өсүүнү камсыздашыбыз керек, жабдыктарды даярдашыбыз керек. Бул ар бир энергетика тармагындагы жабдыктардын өзүнүн бир ресурсу бар, өзүнүн бир көлөмдөрү бар. Ошол көлөмдөн ашып кетсе, бул ал жараксыз болуп калат, колдоно албайбыз деген сосуд сыяктуу эле да. Сосудка 1 литр суу батса, 1 литрден ашык суу батпайт. Электр энергия деле ошондой. Электр энергия деле ошондой. Ошон үчүн баягы чексиз колдоно берген дагы бул туура эмес да. Үнөмдөп колдонушубуз керек. Анан үчүнчүсү эми жылытуу максатында дагы көп колдонбосо. Ошол эле биздин жабдыктарга чоң аябай бир басым жасалып, нагрузка болгон учурларда баягы керектен чыгып калышы мүмкүн. Эми ар кандай учурлар болот. Жалпылап айтып келгенде, мен ушул кыргызстандыктарды, мекендештеримди ушул маселени бир туура кабыл алып, өзүнүн бир ой жүгүртүүсү менен, анан эң негизгиси баягы бул экономикалык көрсөткүч экенин туура кабыл алса деп суранат элем. Анан эми сиз айтып кеттиңиз, электр энергияны колдонуучуларга кандай кеп кеңеш, кандай бир ачык айкындуу маалымат алса болот деп. Биз ачыкпыз. Мына биздин өлкө башчыбыз ушул тарифтик саясат боюнча билдирүү жасаган күндөн тартып бардык энергия тармакта иштеген кызматкерлердин бүт бардыгы ушундай эфирлерде маалымат берип келатат да. Азыр жакын арада талкууга чыгарганда ал жакта толугу менен өкмөттүн токтомунда белгиленген бүт цифралардын бардыгы болот. Ал менен дагы таанышып, анан эгер суроолор болсо, ошол суроолорго биз жооп бергенге даярбыз. Бектамал мырза, кошумча. Бүгүнкү күндө ошо бизде энергосистемада мындай өтө оор абал келип калганына байланыштуу биз бардык ошо абоненттерден суранып кетет элек. Бул электр энергиясын үнөмдөө колдонуусун, андан да башка мындайча айтып кеткенде, бул энергосистемадагы электр энергиясын чыгарып жеткирүү жана бөлүштүрүү бардык эсеби менен айтканда 1 сом 48 тыйынды түзүп атат. Бүгүнкү күндө биз акыркы керектөөчүлөр үчүн калк группасына берип жаткан тарифибиз 77 тыйынды түзүп жатат. Өзүңөр бардыңар билгендей, ар бир бизнес өзүнө баягы ущербке иштебейт да. Бүгүнкү күндө энергетика өзүнүн баягы чыгарган наркынан дагы төмөн сатып жатат да. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндөгү келип чыккан кризистер болуп эсептелинет. Ошол үчүн бардык биз жарандарыбызды мындай туура түшүнүү менен кабыл алууну суранат элек. Бул бүгүнкү күндө кылып жаткан жумуштарыбыз бунун бардыгы тең долбоор. Азыркы күндө ушу долбоор иштелип, анализ регулятивного воздействия деген жасалып жатат. Биз коомдук талкууга болжолдоо менен айтканда май айынын аягында коомдук талкууга киргизебиз. Ошо коомдук талкууга чыкканда силер ар бир өңөр өзүңөрдүн суроо жоопторуңарды ошол жака жазсаңар болот. Чоң рахмат. Бүгүн биз электр энергиясы жана жаңы тариф саясаты туурасында кеп сөз кылдык. Бүгүн бизде студияда конокто Тилек Айталиев, Улуттук энергия холдинг төрагасынын орун басары, ошондой эле Эгемберди уулу Бектаналы, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу тариф жана бааны жөнгө салуу башкармалыгынын башкы адиси студияда конокто болду. Келип бизге ошол коомчулукка түшүнбөй жаткан учурда ушундай туура жана так маалымат бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ачык айкын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.